Эми ырчылар фонограмма менен ырдай алышпайт. Январь айынан тарта өлкө аймактарындагы оюн зоок мекемелеринде, концерт берүүчү жайларда фонограммага тыюу салынды. Максаты чыныгы таланттарды коомго таанытуу, аларга шарт түзүү болуп саналат. Өнөр ишкобоздору бул кадамды туура деп эсептешет. Фонограмманы токтотууну министрлигибиз Маданият министрлигинен азыр чыкты. Ал дагы бир жакшы бир реформа десем жаңылышпаймын. Чындыгында аракеттери жакшы болуп атат. Кудай буйруса мамлекетибиз өнүгөт, өзү маданият өнүкмөйүнчө мамлекет өнүкпөйт дегендей биздин маданиятка өтө жакшы көңүл бурулуп атат. Жандуу үндү жайылтуу жаатында министрлик ар бир маданият үйлөрүнүн техникалык базасын чыңдоо үчүн 1 миллиард сом бөлүү каралып жатат. Ага музыкалык аспаптар, гастролдорго чыгуусуна автокаражаттарды алуу, кем каржын толуктоо пландалууда. Маданият ишмерлердин дегеле баягы айлык көтөрдүү кана чыгармачылык бир кандай бир жыйынтык бергиле деп биз талап кылып атпайбы, бирок талап кылаардан мурун биз деле алардын көйгөйүн жакшы түшүнөбүз. Биринчи шарт болуш керек. Жакшы чыгармалар, жакшы пьесалар, жакшы бир постановкалар чыгыш үчүн сөзсүз түрдө шарт болуш керек. Анткени жылуу жумшак жер болуш керек. Андан кийинки ошол жабдыктар дагы болуш керек. Ошондон улам азыр 1 миллиард сом буюрса, кечээ коллега Акылбек Сөмбек сөз берди, ушу 1 миллиардты бөлүп беребиз деп. Анан ошонун негизинде биз ошол бир топ жаңыланууга кадамдарга барабыз деп чечип атабыз азыр. Бөлүнгөн каражаттын эсебинен республикадагы 40 маданият үйлөрүн реконструкциялоо мерчемделген. Учурда Кара Суу райондук маданият үйүнүн оңдоп түзөө иштери аяктоо алдында турат. Заман талабына ылайык жасалгаланып, республикалык бюджеттен каржыланууда. Ушул 16-жылдан бери жабылып турган концерттик зал, көрүүчүлөр залдын ачылышы деп койсок да болот да. 2 майрамдын алдында турабыз да. Ар бир нерсеге, ар бир деталына көңүл буруп, ошону ийгиликтөө нерселер болгон эмес болчу. Мына биз маданият тармагы ушул 22-жылды так ушул президентибиздин болуп турган мезгилиндеги маданият тармагы көңүл бурууну ушунчалык кубануу менен кабыл алып келатабыз. Айыл жергесиндеги маданият үйлөрүнүн эскилиги жеткен имараттары жаңыланып жатканына, айлык маяналары көтөрүлгөнүнө кызматкерлер ыраазычылыгын билдиришүүдө. Зарина Рахманбердиева, Айбек Үсөн уулу, Ынтымак, Ош облусу.